Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айынын кирип келүүсү жөнүндө сахабаларына сүйүнчүлөп мындай дечү экен: Атакум шахру Рамадан шахрун мубаракун. Силерге Рамазан айы келди, ал өтө берекелүү ай. Фарадаллаху азза ва жалла алейкум сиямаху. Улуу болгон Аллах Таала силерге ал айдын орозосун кармоону фарз кылды. Туфтаху фихи абуабус самаи ва туглаку фихи абуабул жахим. Ал айдын ичинде асмандардын эшиктеринин баардыгы тең ачылып, тозоктордун эшиктеринин баардыгы тең жабылат. Ва тугалла фихи марадату шаятин. Жана ошондой эле ал айдын ичинде шайтандардын чоңдорунун баардыгы тең кишенделет. Валиллахи фихи лейлатун хойрун мин альфи шахр. Жана ошондой эле ал айдын ичинде Аллах Таала үчүн башка 1000 айдан артык болгон бир түн бар. Мен хурима хойраха факад хурим. Кимдеги ошол түндүн жакшылыгынан куруу калган болсо, ал баардык нерседен, баардык жакшылыктан куруу калды дейт. Ошол себептүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүйүнчүсүн мен сиздерге дагы жеткизип кетүүнү туура көрдүм. Аллах Таала ар бирибизге ушул айда жакшы амалдарды кылышлыкка мүмкүнчүлүк берсин. Баардыгыбыз тең ушул берекелүү айдын берекесинен пайдаланып, көп жакшы амалдарды, ибадаттарды кылып калууга аракет кылалы. Аллах Таалага жалбарып, өзүбүз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, туугандарыбыз үчүн, ата-энебиз үчүн, кошуналарыбыз үчүн, мамлекетибиз үчүн, элибиз, жерибиздин тынччылыгы, аманчылыгы үчүн жакшы дуаларды кылып, Аллах Таалага кабыл кылдыртып алалы. Анткени бул айда дуалар кабыл боло турган ай.